Өмүр сакчысы делинген дарыгердин бейтаптардан жугуштуу илдеттерди жуктуруп алуу коркунучу чоң. Буга мындан 3 жыл мурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнүн жетекчиси сарык оорусун жуктуруп алганы далил. Мындан улам дарыгерлер жугуштуу оорулардан кантип сактанышат деген суроо менен Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгердин медайымдар боюнча орун басары Айнек Калдыбаевага кайрылдык. Аталган ооруканада 20дан ашуун жугуштуу илдеттердин түрүн дарылагандыктан дарыгерлерге да оорунун жугуп калуу коркунучу бар. Андыктан мында жыл сайын медициналык кызматкерлер атайын белгиленген график менен профилактикалык текшерүүдөн өтүп, бөлүмдөрүнө ылайык тиешелүү вакциналарды алып турушат. Мисалы, ар бир сотрудник ушул жерде кан тапшырып турабыз. Вирустарды мисалы жуктуруп алса, мисалы гепатиттин вирустар, анда алындан чыгып калат сразу элечи. Ошон үчүн болгон спидке да тапшырышат, РВга тапшырышат, ошо маркерго тапшырабыз, андан тышкары мазок тапшырабыз, чувствий эмеге ар кандай стафилококк эмелери жугуп, мисалы андай оор менен оорусал, отделение ичсал, жукпалдарга да жуктурушу мүмкүн да. Флюорография өтүшөт, терапевттен өтүшөт, дерматовенерологдон өтүшөт. Бул биздин өзүнүн приказы бар да, кайсы специалисттен өтүш керек болсо, биз ошо бүт специалисттен өтүп, бизди көзөмөлдөгөн 7-чи поликлиника, ошо жерден баардык сотрудниктер жумушка киргизилсин деген гана уруксаты менен анан мөөнөт коет. Мынчасына чейин ушу сотрудник иштегенге болот деген ошондой печать менен гана биз жумушка киргизебиз. Текшерүүдөн өткөн кызматкерлер иштөөгө уруксат алган соң илдет жуктурбоо боюнча көрсөтмөлөрдү сактап, буйруктагы баардык стандарттарды аткара билүүсү шарт. Медсестралар эмнени билиш керек? Кандай оору, кандай түр менен жугуу жолдорун жакшы түшүнүш керек да. Процедура баштарынасында, перчатка кийеринасында бизде ар бир бөлүмдө даже медсестра унутуп баратса дагы момундай бүт болгон колду кантип жууш керекти өзүнүн эрежелери болот. Бүт эрежелери менен так колду татынакай кылып жууш керек, таза. Жугуштуу ооруларды биз керек болсо ооруларга кызматкерлер аркылуу жуктурушу да мүмкүн да. Бул аябай инфекциялык көзөмөлдөөнүн эң негизги эрежелеринин бири болуп эсептелинет да. Ошон үчүн ар бир иштеген сотрудниктин колу таза болуш керек. И колун ушу эрежелери менен жууш керек дагы. Эчтеке ушундай лишний, мындай эч нерсеге тийбеш үчүн акырын келет атайын бизде дозаторлор бар. Бүт отделенияда коюлган локтевой дозатор дейт, мынтип кол менен алат дагы. Самынды набирать этип алат, сууну ачып туруп, мына жакшынакай жууйт. Жуугандан кийин рядом сразу салфетка турат. Мынакей таза салфеткалар булар. Таза салфетка менен алып колуну ачып бүткөндөн кийин, чтобы эч жака тийгизбей кранды жабат дагы. Мына бул уже колдонулган салфетканын астында турган атайын өзүнүн идишине салат. Мисалы салып коет дагы. Андан кийин таза перчаткасын кийип алып, баягы врачтын берилген назначениясын баарын аткарганга аракет жүргүзүшөт. Андан тышкары бизде антисептический детиндер раствору деген болот да, мунун составында спирт, глицерин болот. Ар бир медсестранын чөнтөгүндө өздөрүнүн чөнтөк дозаторлору болот, ушул суюкту куюлганчы. Ошо менен жөнөкөй иштерди жүргүзүп жатканда, мисалы, свободно жөнөкөй эле колунан алып туруп, ушул антисептический раствор менен колдорун дайыма тазалап, обработка жүргүзүп турушу керек. Аны да кантип обработка жүргүзүшкөнүн эрежеси болот. Ушундай эрежеде алар колдорун баарын тең тазалап турушат. Айнек Калдыбаева оорулар кандан болбосо дагы аба аркылуу жуккан оорулардын 90% чаңдан, турмуш эмеректеринен жана тамак аш аркылуу жугушу мүмкүн дейт. Ошондуктан оорукананын ар бир бөлүмүндө күнү-түнү абаны тазалоочу аппарат иштеп турарын кошумчалады. Ошондой эле реанимация бөлүмүнүн ар бир палатасында ушундай тиги аба тазалатуучу тазалагычтар орнотулган. Жана ошондой эле кирген палатанын ичинде бизде бүт бардык жеринде стенага орнотулган кварцевый лампалар бар. Биздики ошолор күндө 2 жолудан кварцевать этилип турат. Ал эми коридордо болсо бизде атайын сүйрөп жүрүүчү мындай передвижной кварцевый лампалар бар. Ошол лампаларды коюп туруп, бүт коридорлор өзүнчө кварцевать этилет. Жөнөкөй адамдардын түшүнүгүндө бул деген ультрафиолетовый луч менен абада жүргөн микроорганизмдердин баарын тең өлтүрөт. Андан кийин ошону биз койгон убактысы бүткөндөн кийин кичине тиги ачып, аба алмаштырып, желдетип коебуз.
тазалап. Ошентип абаны желдетип тазалап турабыз да. Ошондой эле жугуштуу илдеттер идиш аяк, жууркан төшөк, медициналык шаймандар аркылуу берилет эмеспи? Ал эми дарыгерлер бул буюмдар аркылуу оору жукпаш үчүн атайын стерилдөө иштерин жүргүзүп турушат. Багы балдардын возрастына жараша тамак берилип турат балдарга. Балдардын посудаларын, ошо бөтөлкөлөрүн бизде специально чогултуп алып туруп, мына момундай раковина бар бул жерде. Биринчи обезжиривать этип, андан кийин содовый раствор жасап алып, ошо растворго жууп, тазалап туруп, тизип коебуз дагы. Булардын баарын чогултуп туруп, бизде специально сухожаровой шкаф бар. Ушул шкафта 180 градуста бүт бөтөлкөлөрдүн баары тең стерилизация этилет. Чтоб кийин дагы бирөөгө оору передавать этпеш үчүн, дагы жуктурбаш үчүн, бул да болсо дагы ушу иштердин бүт баары болсо, эмнеге баары багытталган? Бул болсо инфекциялык көзөмөлдөөнү мындан ары жакшыртуу жолдоруна багытталган. Өздөрүнүн ишине дыкааттык менен мамиле жасаган кызматкерлер бейтаптардын оорусу биринен экинчисине жугуп калбаш үчүн биз көрбөгөн, биз билбеген арбын иштерди аткарышына күбө болдук. Бир больнойду эмесин баягы өзүнүн назначениясын алып бүткөндөн кийин обязательно кушеткалардын бүт баары тең влажный уборка жасалат. Бүт только ушу алдацев менен мынакей атайын жазап даярдап коюшат. Ушу менен ветошь менен алып, бүт баарын обрабатывать этип туруп, чогултуп туруп, обрабатывать эме кылабыз. Аларды дагы замачивать этебиз. Жана ошондой эле манипуляция жасаучу бөлүмдөрдүн бүт баары тең генеральный уборка жасалып турат. Полностью генеральный этип тазалап, жууп тазалап турабыз. Андан тышкары баягы жумуш убактысында жасалуучу уборканы жумуш жасап аткандан кийин ошо момент менен жасала берет да. Ошол ал текущий уборка деп айтылат. Анда обязательно биз дезраствор менен колдонобуз. Андан тышкары бир күндө 2 жолудан полдордун баары тең, палаталардын баарын тең тоже дезраствор менен тазалап жууп турабыз. Бул биздин борборлоштурулган стерилизациялоо бөлүмү. Бул жерден медсестралар эртең менен келет дагы. Колдонулган инструменттердин баарын тең медсестра бул жердин медсестрасын өткөрөт. Бизде бияка келген инструменттердин баары отделениядан дезинфекция болуп туруп анан бияка келет. Бул жерден только моющий растворго жуулат, андан кийин пробалар коюлат. Пробага алар коюлгандан кийин бул жерде бүт инструменттердин баары специальный материалдар менен оролуп упаковкаланат. Бул жер атайын фасовка жүргүзүү бөлүмү болуп эсептелинет. Бул жерден бүт баарын фасовка жүргүзүп, бикстерге баарына салгандан кийин, салып даярдагандан кийин, мынакей мындай бикстерге коюлат баардык. Бул жерден салынып даяр болгон инструменттер стерилизация бөлүмдөрүнө келип түшөт. Бул жерде болсо сухожаровой шкафтар, бияка шпателдер, лотоктор, мына пинцеттер ушу бөлүмдө стерилизация жүргүзүлөт. Бул бөлүм автоклавный деп аталат. Бул жерде бизде 2 автоклав турат. Бул жерден перевязочный материалдар, ваталар полностью ушул жерден стерилизация болот. Бул биздин кир жуучу жай. Ар бир оорунун өзүнө жараша бизде атайын ванналар бар. Мисалы, кишечный инфекция болсо, кишечный инфекцияга, анан гепатитный, анан орий деген. Значит, башка инфекция менен жаткан немелердин, оорулар чыгып кеткенден кийин ар бир жаткан шейшептердин баары бизде дезинфекция болот. Дезинфекция болгондон кийин анан жуулат, анан үтүктөлүнөт, андан кийин отделенияга чыгып кетет да. Кайсы ооруканада болбосун андагы колдонулган ийне, вата, бинттер каяка ташталып, жок кылынат? Ыргытылгандан кийин өрттөлүп, жок кылынбаса оору жукпайбы деген сурообузга да жооп алдык. Бул ар бир больной манипуляциядан кийин колдонулган шприц болобу, система болобу, же болбосо ар кандай тиги таңуу перевяз материалдар болобу, ошолордун бүт баары тең ваталар бүт бизде утилизация болот да. Утилизация болгондо медсестра куюп келгенден кийин деструкторлор бар.
бул жерге салып туруп баягы бул ийнесин кесип сразу мынакей көрдүңөрбү чакага салып туруп жыйнай берет. Лишний раз тийбейт да. Ал эми перчаткалар болсо, тиги вата шариктер болсо специальный өзүнчө тиги чакага салынат. Бүт мынакей специальный чакаларга. А иголкалар болсо бул контейнерге чогула берет. Чогула берип, түн ичинде бүт түнкү смена менен иштеп чыгат дагы. Эртең менен медсестра атайын бизде деген утилизация кылган кабинет бар, автоклавирование жүргүзгөн. Ошол жака эртең менен барып туруп, бүт өткөрүп туруп, буларды өткөрөт дагы. Тияктагы ордуна жаңы чакаларын алып келип туруп, бияка ордуна коюлуп турат. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, эгер иш убагында медициналык кызматкер ооруну жуктуруп алып, ал сот аркылуу аныкталганда гана иштеген жеринен компенсация төлөнөт. Ошондой эле дарыгер ооруну жугузганда 2-3 күн ичинде абалы начарлап, тиги же бул дартка операция жасап, же ийне сайып ооруну жуктурдум десе, анда да иш сотто каралары маалым болду. Анткени мындайда ооруну жуктуруп алганын далилдөө жеңил.